Адеп, мусулмандын адеби деген эмнени түшүндүрөт? Устаз? Динибиз дегеле пайгамбарыбыздан дагы динди сураган учурда дин эмне деп сураганда пайгамбарыбызда дину дегенде дину хуснул хулук деп айтканда жакшы мүнөз дегенде адеп ахлак деген. Диндин өзөгүндөгү нерсе адамды айвандык сезимден ажыратып, жаныбар айвандык сезимден ажыратып, адамдардын дагы жөнөкөй адам эмес, балким эң мыкты инсан даражасына көтөрө турган нерсеге, даражага чыгара турган нерсени ушул адеп деп айтабыз. Адеп белгилүү эрежелерди кармануу. Нафска оор келген нерселер бар толтура бунун ичинде. Ошон үчүн динибизде адептин орду абдан жогору. Пайгамбарыбыз адептүү инсан болгон. Пайгамбарыбыздын Айша энебизден сурайт го, пайгамбарыбыз кандай адам эле десе, пайгамбарыбыз айтат, басып жүргөн Куран эле деп. Мындай айтканда, бул деген нерсе Куран баспайт, бирок пайгамбарыбыз Курандын ичиндеги ар бир эрежелерге мындай дыккат деп айтканыбыз, ар бирин көзөмөлдөө менен сонун алып жүргөн инсан болгон. Ошондон айткандай баягы китептерде да келет, момундун сыймыгы бул дини, баягы дин ишеними, ал эми кайраты акылында болот экен. Ал эми мындай айтканда баркы болсо мүнөзүндө болот дейт, адебинде болот дейт. Барктуу болом десек, кадырлуу болом десе, балдарыбыз болобуз десе, анда адепти кылышыбыз керек. Баягы Раматылык Мураталы ажыбыз айтып калчу, көп кайталачу сөздү. Мен ла адеба лаху ла илма лаху деп. Кимдин эгер адеби болбосо илими да жок депчи. 10 жыл окуп келеби, 20 жыл окуп келеби, кандай гана илим албасын, академик профессор болбосун, таксыр аалым болбосун, адеби болбогондон кийин Алланын назарында алдында дагы көптөгөн мына динибизде пайгамбарыбыздын айткан хадистерине ылайык жана жалпы момун мусулмандардын назарында дагы ал адамдын эч кандай кадыр баркы болбойт деген. Демек, кадыр барктын өлчөмү динибизде бул адеп менен болот экен. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.